İmam Navavi toптогон 40 hadistin 18. hadisi. Allah'ın koldosu. Abul Abbas Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu tömönkü hadisti bayandagan. Bir жолу пайгамбарыбыздын артынан ээрчип келе жатканымда, ал мага мындай деген эле: "Ай, балакай, сага бир канча сөздү үйрөтөйүн. Алланын акысын сакта, Алланын алдындагы милдеттериңди так аткар. Ошондо Алла Таала да сени сактайт. Эч убакта Алланы эстен чыгарба. Ошондо ал да кыйын учурда жаныңда болот. Тилегиң болсо, Алладан гана сура. Жардам керек болсо, аны да Алладан сурагын. Эсиңе түйүп ал, бүткүл адамзат чогулуп сага кандайдыр бир пайда келтирмекчи болушса, Алланын маңдайыңа жазганынан артык пайда келтире алышпайт. Ошондой эле адамзаттын баары топтолуп сага кандайдыр бир зыян тийгизебиз десе, Алланын бешенеңе жазганынан артык кыпындай да зыян тийгизе алышпайт. Анткени тагдыр калемдери алда качан токтоп, жазуулар кургаган. Тирмизидеги риваятта төмөнкүдөй: Алланын акысын сакта, ал сенин жаныңда болот. Бейпил учурда Алланы жазбай таанып жүр. Кыйынчылыкта да ал сени тааныйт. Эсиңде болсун, тагдырыңа жазылбаган нерсе башыңа келбейт. Тагдырыңа жазылган нерсе эч качан сени кыйгап өтпөйт. Эсиңде болсун, жеңиш сабыр менен болот, ийгилик машакат менен келет. Ар кыйынчылык менен бирге жеңилдик да бар.